Assalamu alaikum. Kandaysiz? Bayke, yaxshimi? Tinch, amon-eson, o'tirasizlarmi? Necha qandaysizz? Yaxshimi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qandaysiz? Yaxshi, Men tinchlikman. Javob berasiz, ol kelgan bola sensizmi? Kelib ol. Tamam bola qo'y. Xudoy taolam qayra jaratib qo'ydi da. Elder aytdi, bu Xudoyim buyursa, son bo'lib qolasың, yaxshi bo'lib qolasың deb. Orup turganda жақшылық келіп кеткен. Анан бирок Кудайым буйрса, үмүтүбүздү үзбөзөк, жаман ошо ойлордон чыгарып болсок, Кудайым буйрса, Аллах Таала жакшы кылгандан аябай аракетти күч экенин Кудай Тааламдан миң мерте ыраазымын. Миң мерте шүгүрчүлүк кылам Кудай Таалага. Анан ошо кыргыз элине боорлош элин колдоп, ошолордун дуасы, мына Азамат Байматов кайрымдуу фонддун жетекчиси, ошо Азамат байке интернеттен көрүп, биз да бир звонок кылдык. Сразу келип, элге кайрылуу жасап, ошо Азамат байкеге да рахмат. Азамат байкенин менен Ражап байкенин баягы мен үчүн мага кылган колтуктап кармап жакшы сөздөрүн сүйлөгөн абдан чоң болду да эже. Анан күч берди эже. Азамат байке мына өзү алып барып аяктан врачтар менен сүйлөшүп аябай тыпырчылап жүрдү. Мен ошондо көрүп турдум өз көзүм менен. Атамдын ордуна ата болуп берди да. Азамат байкеге ыраазымын. Айырден акыбалын сурап, врачтар менен тактап баарын мындай кылгыла, тиндей кылгыла деп аябай баягы сөз менен айтып öğreткенбиз. Эже негизи эле бирок сөзү менен сүйлөгөндө жумушта да ошондой так турат. Мына алдымда отурат Азамат байке. Күнү-түнү уктабай, күнү-түнү врачтар менен как положено, эртеңки күнү кандай болот, эмне сайлап атат, капельница эмне кандай болот деп тияктан врачтан аябай көзөмөл болот да. Бирок кандайдыр бир Алла Тааламдын колунда экенбиз. Кудай Алла Таалам кайра өзүмдүн оюмдагыдай, чын жүрөгүм менен айтып атам, өзүмдүн оюмдагыдай кылып кайра жаратып койду да. Эми кичине кыйналдым мен кичине. Болот. Ширин эже сизден суранам. Эч качан ойломоңуз, сизден суранам. Анткени мен башыман өткөн да Ширин эже. Мен жүрөгүм ооруйт Ширин эже. Мен билем да, бул эч качан унутпайм да мен. Мен да унутпайм Ширин эже. Мен да 4 жыл, 5 жыл кыйналдым Ширин эже. Буйруса ошол тынчтыктан дагы ошол кыйналган кыйынчылык күндөр артта калды. Тынчтыкка дагы жаңы кел жолукканда дагы эжеке, тынчтык ыйлаба, эч убакта кыйналган кыйынчылыктар артта калат деген жылуу сөздү жанында отуруп сүйлөгөнбүз да. Аллах Таала мээримдүү зат да, Аллах Таала кадыр зат. Жоктон бар кылуучу, барды жок кылуучу, ден соолук берүүчү, бүт бары ырыскы, бүт бары Кудайдан. Анан ошол жылуу сөздү сүйлөгөн кезде да тынчтык эртеңкисин элестетип албай ушинтип болуп турган учуру болгон да. Ал күн артта калып, мына сиздин жаныңызда тирек болуп, мына сизге да бел болуп, тирек болоюн деп бүгүн келип олтурат. Ошон үчүн мына Кудай буйруса, Ширин эже сизге да айтып атабыз да, мына тынчтык, баарыбыз жабыла, жапатырмак, мындай баардык эл, журт сизге жакшылык тилеп отурат. Анан буйруса жакшы болуп кетесиз, жакшы болосуз деп атат. Мына Бакыт байкеме дагы, мына энекеме да айтып, буйруса мына бир туугандарга, мына уулуңузга, кызыңызга буйруса жакшы болот. Эжекебизге Кудай ден соолук берсин, жапатырмак тилек кылып атат. Анан тынчтык айткандай өзүңүздү эме кылып, бекем өзүңүзгө өзүңүз жардам берет. Анан мынакей урматтуу мекендештер, мына азыр берде бүгүн Ширин эжекемдин жанына бүгүн тынчтык мекендешибиз, бир тууганыбыз келип олтурат. Анткени себеби ошол өзүм тынчтыкта да бекем ниет, тилек, үмүт болгон. Ошол жерде Индияда дагы ошол клиникада отурганда Азамат байке, мен бутуман туруп ушундай бир өзүмө келип алсам, биз биргеликте фонддо кызмат кылабыз. Кудай буйрса, мен анткени башкаларга караганда мен түшүнө билем. Канчалык кыйналып аткан кыйынчылыгынын даамын татып көрдүм, бул орун өтө жаман экен.
деп сөз кылып, ошол жерде ниет кылган тилегине жеткиз болуп турат. Мына өзүнө Кудайга шүгүрлөр болсун. Анан азыр да тилек кылып коелу Ширин эже. Жакшы барып келип туруп, анан сиз кошуласыз катарга. Анан жагыла баары жаман болуп көп баракет кылабыз, Кудай буйрса. Ширин эже, сизден суранам да, сиз мени да баарыбызды да Кудай Таалам жараткан, сизди да ошондой Кудай Таалам жараткан. Эч качан кейбеңиз эже. Анан баягы ойломоңуз, бирөөнүкү баягы ичи мындай болот экен, бирөөнүкү ар кандай оорулар. Айырден баарын тиги индиялык айткандай. Гүлт окей болот эже. Айырден мен да таң алгам да, үмүтүм үзүлүп калган. Эч качан ойломоңуз. Мына кызыңыз бар экен, кече кызыңызды көрүп бир сыйра ыйладым. Мына балаңыз өзүңүздүн балаңыз, мына Кудайым буйрса чоң жигит болуп калыптыр, үйлөнүп, мына чоң балаңыз бар экен. Эже бутуңузга бут, мына колуңузга кол терене турган балдарыңыз бар экен, кыздарыңыз бар экен. Ширин эже бул убактылуу нерсе экен да. Убактылуу эле бир времени. Эч качан келбеңиз. Кыргыз элим бар, Кудай Таалам бар. Тынчтык Алымкулов өтүп кеткен жылдын ноябрь айында кайрымдуу элдин колдоосунда Инжа жергесине барып, боорун ийгиликтүү операция жасатып келген. Кайгылуу күндөрдү башынан өткөзгөн тынчтык мекендешибиз кайрымдуу элге кайрылып, Ширин Орозобаевага жардам берүүгө чакырды. Урматтуу калайык калкым, кыргыз элим, боорлош элим, ушу сиздердин аркаңыздардын, ушу сиздердин батаңыздар, сиздердин тилегиңиздер, сиздердин сурамжылоо жардам бергениңиздер үчүн мен ушул акыбалга келип, мына эне атамдын маңдайында күлүп жайнап турган кезим. Мен Алымкулов Тынчтыкбек, мен боору оорусу боюнча сироз печень менен болгом. Ушул кайрымдуу фонд Азамат Байматов байкем өзү жетектеп барып, кайра жетектеп аэропорттон тосуп алды. Кудайым буйрса азыр жакшы. Кыргыз элиме суранат элем, кыргыз элим. Баягы айтылат экен, ооруну билет. Бирок азыр мен сиздерге чын жүрөгүм менен суранып кетет элем. Ушундай кичине кыйналып отурган апаларыбыз бар экен, эжелерибиз бар экен, инилерибиз бар экен. Ошолорго 100 сомдон болобу? Апаларга сиздерден суранат элем. Батаңыздарды берип турганга, колумда бар байкелерим бар, агаларым бар, эжелер бар. Жардам берип коюңуздарды сиздерден абдан суранам. Кудайым буйрса, каражатын $17,000 жоголуп калды. Кудайым буйрса, 1-2 күн ичинде Ширин эжебизди аэропортко салып, Индия мамлекетине жөнөткөн турабыз. Кудайым буйрса. Кайрымдуу бул фонддун жетекчиси Азамат байке менен Ражап байке абдан ыраазычылык билдиребиз. Мен билдирем, анткени мен башыман өткөн. Кыргыз элим, айланайын кыргыз элим. Ушу сиздердин колдоо, сиздердин батаңыздын аркылуу мына мен ушинтип сиздердин алдыңыздарда сүйлөп атам. Сиздердин алдыңыздарда көзүм ачык болуп турат. Сиздердин катарыңыздарда мына кошулуп турам. Кудайым буйрса, дагы бир кыргыз элиме суранат элем, айланайын кыргыз элим. Ушу Ширин эжебизге жардам бериңиздерге абдан суранам. Кудайым буйрса жакындап калды. Ширин эженин да күлүп жайнап, ушинтип күлүп турганын мен абдан тилектешмин. Ширин Орозобаева 17 январь күнү эртең менен саат 5:20 Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду менен биргеликте Индия өлкөсүнө учуп барат. Бирок жүрөктү өйкөгөн маселе керектелүүчү акча каражаты жетиши элек. Андыктан кайдыгер карабай колдоо көрсөтөлү. Дүйнө жүзүндөгү кыргыздар ушунчалык балдарга жардам берип бутуна тургузуп аткан
мен кыргызмын деген кыргыздын уул кыздары алтындарым балалуу болбогондор балалуу болуп, үйлүү болбогондор үйлүү болуп, көздүү болбогондор көздүү болуп, боундай боордон бөөдө кырсыктан тышкары болуп, ушундай балдарды айыктырган могу Индиядагы врачтарга дагы рахмат. Биринчиден Кудайга рахмат, экинчиден могу азаматтын жааматына рахмат. Жаман сөз, жаман көздөн тышкары болуп, бөөдө кырсыктан, ушактан тышкары болуп, алтындарым дайыма аман болуп, барганыңар барып, келгениңер келип, кайда болсоңор да аман болуп, мындай оору сыркоодон тышкары болуп, дайыма жакшылыкта ушундай Кыргызстанды гүлдөткөн жигиттерден болгула азамат. Тынчтык сен дагы мындан ары ооруба, келинчегиң менен көп балалуу бол. Жараткан баягы бармын деп көбүп кетпей, жокмун деп чөгүп кетпе деп сынап берет. Аны да көтөрө билиш керек. Оорун дагы бергенди Кудай Таалам берет, шыпасын кошо берет. Ошону дайыма көтөрүп, кызым аман-эсен учуп барып ушу жерден мына аман-эсен тынчтык иниңдей бол, аман-эсен айыгып кел. Дагы бир айтарым, ушул жааматка жанакындай келип спонсор болуп акча берип аткан кыргыз элиме рахмат. Аман келип ушу Кыргызстанды гүлдөтүп, өндүрүп, баягы бейиштин төрүндөй кылып жүргөн ушу балдарга да рахмат. Аллах акбар.